Ассаламу алейкум, ажы. Азыр 30 адыр айыл аймагы менен тургундары менен жолугушуп атканда өзгөчө ыраазычылык рахмат айттыңыз да. Неге рахмат айттыңыз? 99-жылы 28 августта мен келип 30 адыр элине отчет берип атсам, аксакалдар айтып калды, токтот отчетуңду. Сен жакшы иштегениңди билебиз дейт. Бул радиодун азаттыгын угуп атабыз дейт. Сакалчандар кирип Кыргызстандын бир бурчун ээлеп алыптыр. Анан туткунга генералды алып алыптыр, солдаттарды алып алыптыр, япондарды алып алыптыр. Ошон үчүн Түз Акаев кирип, биздин атыбыздан ошол согуш токтотуп келип, барымтадан бошотуп кел деди. 90-жылы, 2010-жылы улут аралык коголанда көргөнбүз. Арасында жүргөсүн уруш токтотуп, эки элди жараштырып, кайра бар деп айтышты. Анан мен отчетумду токтоттум. Ошону эстеттим. Эгерде 30 адырлыктар ошол 28 августта 99-жылы мени бар дебегенде мен барбайт элем Афганистанга. Оюмда жок ал нерсе. Ошон үчүн айттым бүгүн. Карасам ошол аксакалдардан 3-4 бар экен. Баягы мындай сакалы узун аксакал. Ошол аксакалдар бар, сакалы узун аксакалдар бар экен. Анан көбү азыр ортомунда анан жаштар жолугушууга келди. Но жаштарга айттым, силер атаңар мага бата берген деп. Ошолор жөнөткөн мени Афганистанга деп. Анан ошону эстеп, бүгүнкү күнү өзгөчө рахматымды айттым. Эгерде ошондо 30 адырлыктар мени жөнөтпөгөндө согуш токтобойт эле, Баткен согуш токтобойт эле. Канча кыргызстандыктар өлүп кетет эле. Анан туткундагы генерал, солдат, япондар не болушун Кудай билет, не болот эле. Ошондуктан ошол 30 адырлыктардын өзгөчө ролу ушу мени Акаевга түзгүр деп жөнөтүштү. Бирок Акаевга түзгүр албадым, кат жаздым 30 августта. Урматтуу президент мырза, мени элим өтүнүп атат. Ушу Баткен жакта согушту бүтүрүү үчүн мени Афганистанга жөнөттүңүз деп. Анан ошол Акаев ошо реакция берип, мени жөнөттү да. Эгерде 30 адырлыктар болбосо, Баткен согушу бүтпөй Кудай билет эле. Сиз каяктан таанып калдыңыз? Именно ошол жылдагы, будан канча жыл мурункуну бүгүн азыр барып жанагы аксакалдарды? Мен памятим Кудай шүкүр жакшы, анан кийин 30 адырдын эли өзгөчө да. Булар 30 адыр совхозуну орустар да немистер да башкарган. Бул өзгөчө эл да. Анан булар прямой эл. Ошон үчүн мен ишендүү адамды да сага айттым го, Сабыр ажы деп. Ишендүү адам да ошол жактан чыккан да. Совет мезгилинде ажыга барган. Жалпы ошол менин энем үчөөбүз 95 жыл шайлоонун жеңгенбиз. Президент шайлоодобу? Депутат, биринчи депутат шайлоо. Ошондо ошол 30 адыр жаш колдоп берген да. Анан ошол аксакалдар таанып, рахматымды айтып, бирок жана балдарга да айттым. Бар ата энеңерге рахмат айтып койгула. Ошолор да бар эле, ошолор дубага берип, мага бата берип жөнөтүшкөн депти. Ошондуктан мен азыр Кыргызстанда айтып коюшум керек. Баткен согушу жөнүндө сүйлөшүүлөр Оганстанда да, Тажикстанда да Кара Суу район 30 адыр айылынан башталган. 30 адыр айылынан башталган. Ошон үчүн өзгөчө рахматымды бүгүн айттым. Рахмат. Эгерде алар мени жөнөтпөгөндө, анда мен жана айткандай, согуш бүтмөк эмес, туткундагыларды эч ким бошотмок эмес, анткени менен башка эч ким барган жок, эч ким барбайт эле. Ушу 30 адырлыктарга рахматыбызды айтышыбыз керек барыбыз. Атайы согушка бар деп чакырганбы же сиз кандайдыр бир иш менен келип ошол сунушту алгансызбы? Жок, атайын жөнөтүштү. Мен отчет берип аттым эле. Бардын отчетуң токтот, сен так жакшы иштеп атасың дейт. Биз билебиз дейт аны. Иштегениңди дейт. Сен депутат катары жакшы иштеп атасың. Согуш болуп атат дейт. 90-жылы, 2010-жылы сен кандай согушка өзүң салым кошуп токтотконуңа, ошо эки кыргыз менен өзбек согушуп атканда, кайра ушу согушта бүтүр деп атпайбы? Сен колуңан келет дейт. Бардым, Түз Акаев келген дейт. Ойлосо окшойт, мени Түз Акаев кире алат деп. Мен апайсыз элем. Но мен барып кат жаздым, анан Акаев мени жөнөттү. Сиз отчет берип, вообще согушка бара турган ниетиңиз жок? Оюмда жок. Мен согуш болгондой билбепмин. Анткени үй бүлө менен келгенмин. Парламент каникул, бар депутаттар эс алып атат. Мен болсо эс алуунун ордуна аялым, балдарым алып туруп, кел отчет берейин элиме деп. Мына иш бүттү, биз каникулга чыктык, депутаттар чыктык деп. Ал радиону уккан убактым жок да. Жолда электе. Анан келип отчет берип атсаңыз токтотуп кой да. Токто дейт Тусунбай. Сен мыкты иштеп атасың, депутат катары отчетуң кереги жок. Давай, отчетуңду токтот, Түз Акаевга кир. Бар. Ооба, барып ушу Баткен согушун бүтүрүп кел деди. Радиодон угуп атабыз дейт. Туткунга даже генерал түшүптүр дейт, япондар түшүптүр, солдаттар түшүптүр дейт. Бар, биздин атыбыздан деп. Ошентип жөнөтүштү. Подкастка ушу боюнча дагы айттыңыз, кимге айттыңыз эле? Эрнис Кыязга айткам. Аны сөзүм далил катарын Эрнис Кыяздын подкастынан көрүшсө болот. Мындан тышкары Бекен Назаралиев китеп жазып атканда да сурап атканда мен ушуну айткам. 30 адыр эли мени жөнөттү деп. Эгерде 30 адыр эли жөнөтпөсө мен барбайт элем. Айтат элем да бирөө бар мен жаныман тойдуму деп.
iş haylöçüm sonuçtan vardım ben. Kudaya şükür. İyilikli oldu. Rahmat Can. Bakirulu Tursunbay, номер 7 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкер. Бюллетенде 9-катарда добуш бериңиз.